Наби саллаллаху алейхи вассалам айт намазга барганда бир жол менен бара турган болсо, кийин айт намаздан кайтканда ошол барган жолу менен кайтчу эмес. Барган жолунан башка бир жол менен кайтып келет эле. Буга далил Бухариде келген Жабир радиаллаху анхунун хадиси. Бул сахаба айтат: "Кана набию саллаллаху алейхи вассалам ида кана яуму идин халафат тариq." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт күнү жолун өзгөртөт эле дейт. Мындайча айтканда, айт намазга баратканда бир жол менен барган болсо, кийин кайтканда жолун өзгөртүп, башка бир жол менен кайтат эле дейт. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минтип жолун өзгөртөт эле? Алымдар бир нече себептерди эскеришкен. Айтышат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын минтип айт намазга барып келүүдө жолун өзгөртүүсү, мунун сыры эртең кыямат күнү Аллах субханаху ва тааланын алдында ошол барып келгендеги жолдору көөлүк бериш үчүн дешет. Себеби жер эртең кыямат күнү Аллах субханаху ва тааланын алдында жер бетинде эмне амал жасалгандарын эскерип, пенделер эмне амалдарды жасаганын эскерип көөлүк берет Аллах тааланын алдында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун өзгөртүүсүнүн себеби мына ушул дешет. Ошол кайткандагы жолдору эртең кыямат күнү көөлүк бериш үчүн дешет. Сыры мына ушул дешет. Дагы башка себептерди эскеришет. Мисалы дагы айтышат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун өзгөртүп аткандыгы бул ошол башка жол менен кайтканда, айт намаздан кайтып келе жатканда, ошол жолдогу, ошол көчөдөгү элдерге салам берүү, алардын суроолоруна жооп берүү, мына ушундай максат дешет. Себеби мына ушул дешет. Мындан дагы башка себептерди эскеришет. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, азыркы эскерилген хадиске ылайык айт намазга барып келе жатканда жолду өзгөртүү бул пайгамбарыбыздын айт күнүндөгү сүннөт амалдарынан болуп эсептелет. Wallahu a'lam.